Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бүгүндөн тарта мектеп окуучуларын аралыктан окутуу процесси башталды. Бул окутууларда негизинен биздин келечек ээлерибиз 4-чү чейрек үчүн окутуулар боло баштады. Бүгүн мына ушул бизге анча буга чейин тааныш эмес ыкманын кандайча башталгандыгы жана эмнелер байкалганы туурасында маалымат алуу максатында биз бүгүн өзүбүздүн студиябызга Нарын облустук ушулдук билим берүү борборунун директору Мамытов Касымбек Незарович чакырамыз. Студиябызга кош келипсиз. Ошондой эле урматтуу көрөрмандар, адаттагыйда сиздер өзүңүздөрдүн экрандан көрүп турган телефон байланыш аркылуу WhatsApp'ка чыгып, кызыктырган сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. WhatsApp'та менин кесиптешим Жазгул Усбаева иштөдө. Касымбек Незарович, бүгүн бул эми биз үчүн бүтүндөй эл үчүн бир жаңыраак ыкма да сөзүн ачканда. Тоолуу Нарын облусунда кандай башталды, эмне байкалды бүгүн биринчи күнүндө? Мына чындыгында өзүңүз белгилеп өткөндөй, бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу ушундай дистанттык ыкма кирип атат. Бул эми жанагы шартка байланыштуу, учурга кырдаалга байланыштуу кабыл алынган чечим. Бул чечимди эми баарыбыз аткарышыбыз керек. Максат ушул окуучуларыбызды бүгүнкү кырдаалдан орунду жуктурбай, бири менен байланыштырбай, ошол жакшынакай сактап калуу, ден соолугуна камкордук көрүү саясаты болуп атат. Ушуну мынакей билим берүү тармагы колдоп, министрлик тарабынан атайын чечимдер кабыл алынып, мына буга чейин даярдыктын жүрүшүндө биз байма-бай социалдык тармактарда айтылып атты, элдин баары маалымат алып атты. Ошо министрлик тарабынан атайын видео сабактар боюнча конкурс жарыяланган. Бул конкурска Кыргызстан боюнча бардык мугалимдер эркин катышып, анын ичинен биздин Тоолуу Нарын областыбыздын мугалимдери да абдан активдүү катышты десем жаңылышпайм. Көптөгөн ошо видео сабактар даярдап, бир тобу республикада тандалып алынды. Буюрса жакын аралыкта ошонун баары көрсөтүлүп болуш керек деп күтүп атабыз. Анан эми мына бүгүн ошо дистанттык окуубуз бүт республика сыяктуу эле биздин Нарын областында дагы ийгиликтүү башталды десем жаңылышпайм. Мына област боюнча 59159 окуучубуз бар. Ошолордун баардыгына чейин буга чейин кайтарым байланыштар болуп, мугалимдерибиз ар бири менен байланышып, ата энелер менен такташып, кимдин үйүндө телевизор бар, кимдин үйүндө жок, кимки бузук, кимдин ушу мобилдик телефондору тартат, кимдики смартфону жок деген маселелердин баарын такташканбыз. Анан кийин эми бүгүн ошолордун натыйжасында мына областыбызда дагы ошо санариптик окуу башталып, мына бүгүн кызуу улантылып атат. Эми ушул аралыктан окутуу эң ириде ушул жана колдонуудагы техникаларга көз каранды, жана байланышка көз каранды. Мынакей бизде жана уюлдук түйүндөр бар. Мегаком, Бител деген, Билайн деген сыяктуу. Ошолор менен сиздер мындай байланыш түзүп бир сапаттуу да болуш керек да, сабактын туурасында бир нерселер болдубу же анан ошол учурда булар акысыз иштечүбүз, акы төлөп жаганы жештир. Эми ушул санарипке өтүүнүн учурунда бул маселелердин баардыгы тең ушул мына өкмөт тарабынан, министрлик тарабынан билим берүүнү санариптештирүү боюнча бир топ милдеттер коюлган алдыга. Бул боюнча жанагы мектептерге интернеттер киргизилип, интернет, кабелдик интернет тартпаган жерлерде болсо модемдер менен иштетилип, ушундай байланыштар болуп аткан. Электрондук күндөлүк, электрондук китепкана, электрондук чөйрө дегендер түзүлүп, ушундай санариптештирүүнүн баягы алгачкы кадамдары башталган болчу да. Анан эми ушул дистанттык окуу башталат деп кабарлап жарыя болгондон кийин, буйрук чыккандан кийин ушул мобилдик группалар, мына Мегаком биринчи ушул кайрылды. Булар ошол бекер балдарга кызмат кылып, ушул байланышты камсыз кылып берүү максатында министрлик менен келишим түзүп, ушу бекер симкаларын таратып берди. Мына Мегаком Мега 24 деген атайын жүктөм болуп, симкалардын баардыгы тең ушу мугалимдерге, окуучуларга таратылып, ушул биринчи жардамга келди. Анан бүгүнкү күндө Ошка, Билайн компаниялары дагы колдонуу сунуп, булар дагы кызматташып атышат. Тилек карашы, бирок айрым жерлерде, мисалы үчүн, ошол тоонун арасында эки нарын Кара Кызыл деген жерлер бар да. Кээ бир жерлерде ошол уюлдук телефонду албаган жерлер бар да.
Ушул жердеги окуучуларды кандай тагдыр күтөт? Эмне болот? Эми мындай жерлер дагы бүт изилденип буга чейин такталды. Чындыгында мына сиз белгилеп өткөндөй ушу Нарын районуна караштуу Кочкор районунун 2 мектеп, Нарын районунун 2 мектеби, Кочкор районунун 1 мектеби бар. Булар буга чейин ошо алыскы сарайларда жашап мектептерге ташып окутулуп жүрчү. Анан бүгүнкү күндө каникулга тараганда сарайлардын ата энелери менен болуп аткан. Анан эми ушул дистанттуу окуу башталарынын астында сүйлөшүлүп, мектептин директорлору, администрация, жергиликтүү бийлик тарабынан ошол байланыш болбогон жерлердин баардыгы тең айылдагы бир туугандарыныкына сүйлөшүлүп, ошол жака келип окуу боюнча атайын уюштуруу иштери жүргүзүлдү. Эми ушул билимдин берилип жатканда мына ошол окуучунун ошону окуп жатканда мына бир көзөмөлү барбы же андай мүмкүнчүлүк болбой атабы бизде? Эми бул боюнча мына биз баардык райондор менен ушул кол телефондор аркылуу байланышып группалар ачылган. Ар бир райондук билим берүү бөлүм башчылары менен, мектеп директорлору менен, предметтик мугалимдер менен, секция жетекчилери менен группаларыбыз бар. Ошол группалар аркылуу алар окуучуларга чыгып, мугалимдерге чыгып, ошолор аркылуу бизге кайра маалыматтарын берип, кайтарым байланыштар болуп атат. Андан сырткары бүгүнкү сабактын жүргүзүлүшү ата энелерибиз абдан жардам берип, ошол өзлөрүнүн телефондор аркылуу фейсбуктарга, башка интернет булактарына жүктөп, ошол байланыштын баарын тең ушу жүргүзүлүп аткан шарттарды коомчулукка кеңири маалымдап атат. Биз да ошону кабар алып атабыз да. Эми ушул сабактар мурдатан тартылып даярдалган да? Ооба, жана мен башында белгилеп өттүм. Буга чейин ошо министрлик тарабынан конкурс жарыяланып, ошо конкурста жанагындай видео сабактардын баары тең республика барып, аякта комиссия тарабынан тандалып алып, мына бүгүнкү күндө эртеңден 9-дан баштап ошо видео сабактар көрсөтүлүп атат жүктөмөлөргө, расписанияга жараша. Эсиңиздерге сала кетсек, урматтуу телекөрөрмандар, мына ушул мурдатан тартылган видео сабактарды берүүгө, ошолорго көмөктөшүү максатында биздин өлкөдөгү теле көрсөтүүлөрдө активдүү аралаша баштады. Мисалы үчүн Элтердин илим билими, Кетердин баластаны, ошондой эле Пирамида, 5 канал теле компанияларда мына ушул ишке тартылып атат болуш керек. Ошондуктан ушул телелерге көз салып, анан дагы кошумча нерсе ушул көрсөтүүлөрдүн баягы расписаниялары дагы белгилеп атат, туурабы? Ооба, эң туура. Бул боюнча мына социалдык тармактарга, биздин группаларга, райондук билим берүү бөлүмдөрүндө бүт билим берүү уюмдарына ушул телесабактардын жүгүртмөлөрү, расписанияларын баары тең таратылып берилген. Анын баары тең бүгүнкү күндө мугалимдерде, мектептин жетекчилеринде, баардык билим берүү уюмдарында туруп атат. Ошол боюнча эфирдик сабактар уюштурулуп атат. Андан сырткары мугалимдерибиз дагы өзлөрүнүн ички ийкемдүү расписанияларын түзүлгөн да, ийкемдүү расписаниялар. Бул эми муну туура түшүнүш керек. Республикалык теледен көрсөтүлүп аткан видео сабактар бул 15 мүнөттүк гана баягы жаңы сабактардын багыттарын белгилейт да. Жаңы сабактар боюнча 15 мүнөттүк маалыматтарды берет, өзөктөрүн берет. Калган кайтарым байланыштарды өзүбүздүн ички жергиликтүү шартка ылайыктап, жергиликтүү ийкемдүү расписаниянын негизинде кайтарым байланыштарын өзүбүз түзүп алышыбыз керек да. Демек бул билим берүү процессинен бирден мугалим четте албайт экен да. Четте албайт. Негизи дагы белгилеп кетип турган нерсе, мына бүгүн бир топ суроолор болду, буга чейин да биз алдында баары тең анализдедик. Кээ бир эфирдик сабактар баягы программаларга туура келбей атканда шарттар болуп аткандыгын бизге айтып атышты. Бирок булардын баардыгын тең жанагы ийкемдүү расписаниялар менен ички мүмкүнчүлүк менен тууралап өзлөрүнүн жергиликтүү шартына ылайыктап туруп кайтарым байланыштарды ар бир мугалим түзүп алыш керек. Эми азыркы кезекте биздин байланыштагы телекөрөрмандарга берели, Жазгүл WhatsApp'тара суроолор топтоп калса керек. Көп суроолор келип атат, бирок телекөрүүчүлөргө кайрыла кетсек, бүгүнкү темадан четтебей мына ушул багытта суроолоруңуздарды берсеңиздер. Ооба, билим берүү багытында суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр. Көбүнчө телекөрүүчүлөрдүн суроосу болуп атат, бул телефондору жоктор кандай кылсак болот дейт. Эң туура эми буга чейин биз жанагы даярдык көрүп атканда ошо кимдин телефону бар, кимдики жок, бир үй бүлөдө канча бала окуйт, ошолордун канчасынын телефону бар, канчасы жок дегендердин баарын тактап чыкканбыз. Туурасын айтыш керек, эми бүгүнкү шартта буга чындыгында бул капысынан болгон чечим болгондуктан баары тең даяр эмес, баардыгы тең телефон менен камсыз десек бул жаңылышабыз. Ошол шарттарына жараша бир үй бүлөдө
4 баласы болсо бир гана телефон болуп аткан жерлер бар. Кээде бир эле баласы болсо, кээде баласында дагы, кызында дагы, ата-энесинде дагы 4төн телефону барлар жерлер бар. Булардын баары такталды. Бардыгы тең ушул бүгүнкү күндө кайтарым байланышын түзүү боюнча мугалимдер аракет кылып атат. Четте калтырбаш үчүн аракеттерин баарын жасап атышат. Дагы бир суроо, бул дагы көпчүлүктүн суроосу экен. Жумгалы районунан жазып атат. Сим карта бекер таратылат деди эле, бирок Мегаком компаниясына барсак 280 сомго сатып аласыңар деди. Мындан сырткары, мугалимдерден сырткары окуучуларга дагы бекер сим карта таратылабы дейт. Абдан туура суроо. Бул маселе мына Нарын шаарында дагы, башка райондордо дагы жаралды. Чындыгында Мегакомдун кээ бир биздин областыбыз бийик тоолуу болгондуктан мындай мүмкүнчүлүктөрү кээ бир жерлерге жетпей атат. Жанагы 240 сом деген маселе мындан 4-5 күн мурда чыккан. 280. Бирок кайра сүйлөшүлүп, мына эртеңден баштап ОШК окуучу деген атайын тиги ушундай тариф уюштурулуп чыкты. Ушул боюнча мына бекер болот деп чечилип атат бул маселенин баары. Мындан сырткары жана телевизорлор, каналдарда сабактар окутулуп атпайбы, анан жазып атат. Биздин үйдө бир эле телевизор бар, бирок 4 балам бар дейт. Бирден окуусу бир каналда болсо, ар кайсы башка каналда болуп калат дейт. Башка сабактар. Урматтуу ата-эне, бул мындай деп, чындыгында ушул биздин шартта бир 80% бирден эле телевизор бар болуш керек, элдин баарын тең элечи. Ошол бир телевизорду эле пайдаланып, мына бирок сабактардын баары тең бир моментте берилген жок. Мына эртең менен ЛТР каналынан жогорку класстардын окуучулары үчүн атайын расписание боюнча кетип атат, биринин артынан бири. Түштөн кийин болсо баластан программасы боюнча кетип атат. Андан сырткары жетише албай калган маселелердин баары тең ойлонушулган. Башка каналдарга, YouTube'ге, ошондой ошол каналдардын баардыгына тең бул жүктөлөт. Анда кайра повторно көрүп алсак да болот да, кайталап. Ошол мөөнөттөр белгиленген же буга да кошумча нерсе керек го дейм. Мунун баары тең ошол кошумча маалыматтар бар. Бирок ошолордун баарын издеп, жанагы социалдык тармактардан карап, жана биз айткан каналдардан карасак, ошолордун баарында тең жүктөлүп турат. Мындан сырткары Санарип сабак деген атайын порталыбыз бар. Ошо Санарип сабакта дагы баардыгы тең жүктөлгөн. Жазгүл. Учурда биздин айыл чоң дейт. Бул учурда интернет түйүндөр орнотулса жакшы болот эле. Кайсы айыл экенин аталып турбу? 8-март айылы. Нарын районунда 8-март айылы аймагы экен. Эми ушул негизи област боюнча санариптештирүү билим берүү тарабынан санариптештирүүнүн учурунда бизде 142 мектептин 90-ы кабелдик интернетке туташтырылган. Анан кийин негизинен ушул Нарын району бул кабелдик интернетке туташтырууда боюнча бир 5% түшүп калды. 34 мектеп болсо ушул бир эле мектебинде интернет барбы? Калган мектептердин баардыгы тең тиги модем менен иштеп атат. Бул багы техникалык мүмкүнчүлүктөрү оор деп туруп, айылдар чачкын, айылдар чачкын, тиги трассадан алыс, кабелдик трассадан деп туруп экинчи этапка калтырыптыр. Эми бул акырындап чечилет болуш керек. Бирок азырынча мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп байланышка чыга бериш керек да. Касымбек Ержанович, анан эми ушул биздин баягы мектептин окуу программасында сүрөт, кол эмгек, ырдоо деген сабактар изилген, дене тарбия деген. Бул жааттан кандай алгансыз? Же буларды эске алынган? Туура. Эми негизи баягы республикалык телеканалдардан негизги 10 предмет боюнча видео сабактар тандалып алынган, 10 предметтер боюнча негизги деген. Ал эми акыркы 3 күнгө гана азыр бүгүнкү күндө ошол жүгүртмөлөр кетти, расписаниялар, телевидениялардын расписаниялары 3 күн үчүн. Калгандардын баары тең кийинки жумага даярдалып атат. Ага чейин мына урматтуу ушул аталган жана физкультура, кол эмгек, черчение сыяктуу сабактардын мугалимдери бул сабактарды тыштап койбой, айлыктары сакталып аткандан кийин биз ошого тапшырма бергенбиз районлорго. Өзлөрүнүн ички расписаниялары бар. Ошолордун негизинде группаларды ачып, өзлөрүнүн предметтери боюнча окуучуларга багы физкультура сабагынан мисалы көнүгүүлөрдү кандай аткарыш керек, эрежелер, андан сырткары жанагы спортко жетишкен инсандар боюнча маалыматтарды
ушундай кайтарым байланыштарын түзүп WhatsApp'тар аркылуу ошолорго маалымат берип кайра байланышып тургула деген маселе болуп атат да. Анан буюрса кийинки жумаларда министрлик айтып атат, булардын дагы видео сабактары кетет. Айлык демекчи бүгүнкү күндө биздин облустун мугалимдери март айы үчүн айлыктарын толук алышты да. Март айы үчүн айлыктарын алышты. Коопсуздукту сактоо үчүн кээ бирөө тиги райондун борборуна келе албайт. Ошолордун бардыгы тең почта аркылуу которулуп бүт бардыгы тең айлыктарын алышкан. Коопсуздук эске алынды да, мына айлыктар отодагы мугалимдердин коопсуздугу. Ушул суроого эле улайт экен, мектепте иштеген кенже кызматкерлердин айлык акылары сакталабы дейт. Эми мектепте иштеген кенже кызматкерлердин айлыктары боюнча бул маселе буга чейин бизге мындай суроолор келген эмес. Муну дагы биз министрлик менен такташып, мына азыр так жооп берген болбойт, ошолор менен кеңешип туруп анан айталы. Анан ошол учурда мына бизде бала бакчалар деген бар да. Алар дагы мына бүгүнкү күндө карантинде, бирок ошол бала бакчаларда бүтүрүүчү тайпалар бар да, бүтүрүп аткан. Ошолорго дагы каралды дейм, ошолорго билим бериле башталды аралыкта. Нарында ушул жагдай башталдыбы? Нарында бул республика боюнча бардыгы тең бирдей типте кетип атат. Нарын областында дагы ушул бала бакчаларыбыз бүгүнкү күндө ошо карантинге тараган, балдарыбыз үйлөрүндө болуп атат. Бирок бизде 480 саат дегенибиз бар. 480 саатка балдарды даярдоо курсу. Ушу даярдоо боюнча дагы онлайн сабактары даярдалып атат. Бул боюнча дагы роликтер бүгүнкү күндө чыгарылып атат. Эми булар үчүн жанагы кичинекей балдар эми кайтарым байланыштарды түзүп аларды өтө кыйнабайлы деген министрликтердин чечими бар. Бул маселе боюнча ушул ата-энелер менен байланышып, жанагы баластандан өнүгүүчүлүк, багы тарбия берүүчүлүк, анан кийин оюндар, мультфильмдер аралашкан жакшынакай чакан видео роликтер көрсөтүлө баштады. Ошонун багыл максаттарын, ошонун тарбиялык маанисин ана ата-энелер менен бөлүшүп, ушул максатта иштер жүргүзүлөт. Билим берүүнүн сапаты мынакей үйгө тапшырма берүү жана ошо тапшырманы аткаруу менен байланат эмес биздин баягы билим берүү тармагыбызда. Анан ушул окуучуга билим берүү, анан ага баа коюу кандай шартта болот? Жанда каралган эмеспи? Мунун баары тең эске алынган. Мына буга чейин ошол мугалимдер окуучулардын билимин атайын журналдар аркылуу чүрүп алып келсе, бул жолу убактылуу журналдар уюштурулду, электрондук убактылуу журналдар. Ошого кадимкидей жана кайтарым байланыш болгондо мугалимдер окуучулардын жообуна карата баалайт. Кадимкидей баалап кайра окуучуларга билдирип турат да. Анан кийин жыйынтыгы 4-чейректин жыйынтыгы чыккандан кийин жылдык жыйынтык негизинен мурунку 3 чейректин баалары негизинде чыгарылат да. Негизги 3 чейректин баалары эске алынат, 1-2 чейректин баалары. Ал эми бул болсо багыл 4-чейрек санариптештирүү, дистант окуу болгондуктан булардыкын кошуп туруп анан кийин жалпы жылдык жыйынтыкты чыгарышат. Баа коюу системасы демек жүргүзүлө берет. Эми убактылуу журналдарга жүргүзүлөт. Буга чейинки 3 чейректин жыйынтыктарын эске алынат. Жазгүл. Нарын шаарынын көтөрмө аймагында жашайм дейт. Телевизор тартпайт, бизде тоо жакта жашайбыз. Мына ошол маселени чечип бере аласыздарбы? Эми урматтуу ата-энелер, эми ушул дистанттык окуу бир гана ушул мугалимдердин аракети менен ишке ашпайт экен. Бул эң биринчи учурда биз сиздерден суранат элек, ушу ата-энелер колдоп балдарыңыздарды окутуп, шарттарын түзүп берсеңиздер абдан жакшы болот эле. Эми сиздердики да түшүнүктүү болуп атат, жана телевизор тартпаган аймакта экенсиз. Мына жанагы жогоруда мен белгилеп өттүм. Тоолордо, сарайларда алыскы. Ошолор менен жакынкы туугандарына, кошуналарына сүйлөшүп, ошол эфир учурунда балдарын алып келип, коопсуздук сактап, жанагындай сабактарды угуп, лекцияларды угуп кетип атышат да. Ушундай нерселер жасасак болот да. Менимче бул Нарын шаарында бул мындай кемчилик деп коебузбу, бүчүлүк деп коебузбу, четтетүүгө болот. Ал үчүн мен ойлойм биздин мыназыдагы биздин көрсөтүүчү ушул телекомдун өкүлдөрү көрүп отурса керек. Бул балдар биздин келечек, биз сөзсүз аларга билим алышына шарт түзүш керек. Анан менимче ушул маселени жергиликтүү телекоммуникациялардагы көңүл жазымда калтырбай сизге бир жардам берет деген ойдобуз. Ошол коомчулук жардам беришлекте ата-энелер бүткүл коомчулук ушул балдарга шарт түзүп берүү маселесин эске алса, абдан иш жакшы жүрүп кетет эле да. Быйыл 9-11 класстагы окуучулар экзаменде кантип беришет?
Мына бул суроодагы министрлик тарабынан өткөрүлгөн видео сюжеттерде жанагы видео конференцияларда атайын көтөрүлдү. Негизи бүгүнкү кырдаалга жараша ушунун баары тең чечилет өкмөттүк деңгээлде. Эгерде кырдаал дагы өзгөрбөсө, анда жылдырылып дагы дистанттык ушул режим менен ишке ашырылат деп эсептеп атабыз. Актала районунун Курткай айылынан жазып атат, бизде бир дагы мобилдик оператордун антеннасы жок дейт. Сабак өтүүдө кыйынчылыктар жаралууда. Аты жөнү ким экен? Аты жөнүн жазган эмес экен. Биздин көрүүчүлөргө да кайрылып. Мен азыр эле бүгүн эле саат мына түштөн кийин 1-2лерде ошо Курткай айылындагы Байымбет атындагы орто мектебинин директору Жусупжанов Улукбек агайыбыз менен сүйлөшүп, такташып ушул маселелердин баары тең атайын кызыгып сурагам. Негизи баягы Мегакомдун кызматы анча көп ишке ашырылбайт ал жерде, ал аймактарда. Бирок ОШК Белайын аркылуу кайтарым байланыштарын түзүп, аракеттердин баарын жасап атат. Эми бирине ким баягы жакшы тартпаган, ылдамдыгы начар болуп аткан жерлер бар. Булардын бардыгы тең баягы бара-бара оңолот деп ойлойм. Эми көчүп баягы бара-бара түзөлөт. Бир эле күндө бардыгы тең баягы 100% ишке ашып кетти дегенден биз алыспыз. Эми кыйынчылыктар менен, жанагындай тоскоолдуктар менен, көптөгөн маселелер менен бара-бара барып жалпылап иштесек оңолот деп ойлойбуз да. Дагы бир көпчүлүктүн суроосу болуп атат. Алдын ала биз көрөрмандарыбызга кайрылып өтөлүк. Өзүңүздү тааныштырып, кайсыл жактан жазып жатасыз, кайсыл райондун тургуну болосуз, ошону кененирээк жазсаңыздар. 1-2 класстын берүүлөрүндө айрым видео жазуулар окуганга жетишпей калып жатышат дейт. Балдар окуганга жетишпей калышууда, ошол тууралуу айтып. Эми муну мен жогоруда да бир белгилеп өткөм. Ошол телевидениянын жанагы видео сабактары бул багыл жаңы сабактарды түшүндүрүү, багыт берүү боюнча гана жүргүзүлүп атат. Калган маселелердин баары тең ошо класс жетекчилер, предметтик мугалимдер кайтарым байланыштар аркылуу тактап, толуктап түшүндүрмө бериш керек да. Аны эми жерлерде мынакей райондук билим берүү бөлүмдөрү бар, аларда методисттер бар. Алар дагы ушул аралыктан окутууга аралашышабы же булар арга сый салбабы? Кандай? Жок, сөзсүз түрдө. Алар милдеттенген өкүм. Райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлерисиз, алардын методисттерисиз бул ишке ашууга мүмкүн эмес. Себеби республика боюнча ар бир мектепке түз эч убакта маалымат жеткире албайт, кайтарым байланыштар да түзө албайт. Ушулардын баардыгы тең ушул райондук, областтык билим берүү борборлорунун кызматкерлеринин, методисттеринин координациясынын аркасында, бирдиктүү аракеттердин аркасында ишке ашып атат да. Булар түздөн түз катышып атат. Кийинки суроо: Кочкор районунун тургуну экен, 3 балам окуйт, үйдө телефонубуз жок, бир эле телефонубузда WhatsApp бар дейт. Андан сырткары буга чейин балдарым окууга жетишпей калышты. Экзаменде чейректерде кандай чыгарылат? Эми урматтуу ата-энелер, ушунун бардыгы тең багы шартка, бүгүнкү кырдаалга жараша болуп атат. Эгерде багы демейдегидей күндөрүбүз болсо, анда эч кандай маселе жок эле, багы мурдагыдай эле ата-энелерге деле кыйынчылык түспөй, өзүнүн нугу менен кете бермек. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйылкы каникулдагы мына мөөнөтүнөн мурда 16-сында таратылды. Бир жумага эртерээк кетти, баягы 5-6 күн. Ошолордун бардыгы тең чейреги мурунку баалар менен эске алынып, мурунку баалардын негизинде чыгарылды. Анан кийинки 5 күндүк сабак багы кайталоонун негизинде толукталып туруп, ошол дистанттык окуу менен жыйынтыктады. Эми капа болбош керек. Мунун баары тең багы 1 күн калып калса, 2 күн калып калса, кайра толуктап мугалимдер балдарыңыздарды окутат деп ойлойбуз. Жалпы эле каникул учуру 25 майда аяктайбы? Ушул тууралуу маалымат берип койсоңуз. Ооба, эң негизи ошо билим берүү министрликтин дистанттык түрдө 4-чейректи мөөнөтүнө баштагандыгынын себеби ушул кийинкиге жылдырбай балдарыбыз үзгүлтүккө учурабасын деп туруп, ушул дистанттык режимге өткөнү ушул болуп атат. Бардыгы тең ушул мурдагы жылдардагыдай эле эч жылдырылбай дистанттык негизде жыйынтыктайт деп. Эми бул ушул бүгүн мына биз баштаган ыкма дейбизби, же бир жол дейбизби абалдан чугун. Ушундай шартта, ушундай билим берүүдө, ошо билим берүүнүн сапаттуулугуна канчалык деңгээлде биз кепилдик бере алабыз? Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, негизинен билим сапат
абдан күнүгө кайталоонун, бышыктоонун, ар бир мугалим, ар бир окуучу менен күндүр түндүр иштөөнүн натыйжасында келип чыккан узак процесс, баягы билим алуу ийне менен кудук казгандай дейт. Эми мен ойлойм, баягы бул жаңы процесс, жаңы формат болуп аткандыктан бир топ кыйынчылыктар болуп атат. Ошо үйдө кээ бирөөнүн шарты кандай, кээ бирөө баягы күнүгө үйүнүн жанына карап турганга мүмкүнчүлүгү жок мугалимдердин. Мен ойлойм, ошо билим сапатына таасир этиши мүмкүн. Эми алдыда жалпы республикалык тестирлөө деген маселе бар да. Бул жаатын кандай деген бир божомолдор ойлор бар. Бул жаман айтпай жакшы жок дейт, акыбал созула турган болсо дегеним да. Эгер акыбал созула турган болсо, мына министрлик бул маселени дагы талкуулап атат. Азыр белгисиз себептерге жылдырылып атат. Баягы карантин жарыяланган чакты бүт бардык окуучулардын каттоолор жүргүзүлүп аткан каттоодо токтотулду. Эгерде дагы кырдаал өзгөрө турган болсо, анда министрлик чечим кабыл алып, ушул дистанттык түрдө жыйынтыктап дистанттык түрдө тестирлөөгө барат деп ойлойбуз. Аргасыз болот. Аргасыз болот. Бул эми аргасыз. Бул эми баягы кырдаалга жараша чечиле турган маселе да. Анан ошол эле учурда мынакей биздин мектептин бүтүүчүлөрдүн көбү болбосо дагы айрымдары ушул чет өлкөлүк жогорку окуу жайларда билим алууну самашат, ошол жака тапшырууларга беришет. Буларды кандай болуп калат эми? Эми мунун баары дагы мен ойлойм ушу кырдаалга жараша, себеби азыр чет мамлекеттердин бардыгы тең границаларын жапты. Эч бир мамлекет өзлөрүнө киргизбей чыгарбай атат. Эгерде кырдаал оңолуп, границалардын баары ачылып, кадимки режимге өтсөк, анда балдардын максаты ишке ашырылат деп ойлойм. Бул менин оюмча бул кабатырлануу кажети жок, себеби сиз айткандай бүгүнкү күндө ушул коронавирус илдети бүтүндөй жер шарына баягы бүлүккө салып турат. Ошондуктан мен ойлойм, жер шарындагы мамлекеттер дагы баягы бири-бирине түшүнүкчүлүк менен кылып, мына бүгүн биз ушул суроо жогуп аткан жагдайлар туурасында дагы мамлекет деңгээлде бир эки тараптуу, көп тараптуу сүйлөшүүлөр болуп, албетте биздин балдардын мындан ары билим алууларына дагы тереңдетилген шарттар түзүлөт деген ойдобуз. Касымбек Ниязалиевич, эми ушул учурда эми албетте бүгүнкү күндө мектептердин имараттары толук жабылып турат, бала бакчалар жабылып турат. Бирок баары коопсуз чаралар көрүлүп атса керек. Ошол дезинфекция, ошол эле мектептердин оңолду кармалышы, анан адатта баягы окуу жыл аяктаганда ошо ремонт деген маселелер болот да. Бул жааты кандай болуп атасыздар? Эми ушул карантин жарыялангандан биринчи күндөн баштап эле ошо республикалык областтык штабтын тапшырмасы менен бардык социалдык объектилер сыяктуу эле биздин билим берүү уюмдары да, мына мектеп, бала бакчалар ошол жугуштандыруу маселеси колго алынып, мына мектептин баягы жетекчилери, мугалимдери, санэпидстанция кызматкерлери менен бирдикте ушул дезинфекция иштерин баштаган. 142 мектепте дезинфекция толугу менен аяктады. Эми бул ишке баягы санэпидстанция кызматкерлерин эле тартпастан биздин мугалимдер дагы четте калбай, химия, биология мугалимдери дагы катышып, ошол эрежелерди үйрөнүп, түздөн түз катышып ушул иштерди жасашты да. Бизде WhatsApp'тан сыналгыда болуп жаткан окутууну кыргыз тилинде кылса жакшы болот эле, окуучулар түшүнбөй калышууда. Эми урматтуу ата-эне, мунун баары тең атайын ушул программанын негизинде, жүгүртмөлөрдүн негизинде, базистик окуу планынын негизинде ишке ашат. Атайын комиссия тарабынан чечилет. Орус тилдүү мектептер бар, кыргыз тилдүү мектептер бар. Ошолордун тилдүүлүгүнө жараша мунун баары тең чечилген маселе да. Айрым көнүгүү мисалдарга кененирээк токтолушса дейт, биз баарыбыз эле жетишпей калып жатабыз дейт. Айрым мисал көнүгүүлөр жай токтолушса дейт. Туура, мен дагы бир жолу кайталап айтайын. Бул эми ошол 15 мүнөттүк гана багыл тиги видео сабактар. Бул багыт берүүчүлүк жаңы теманы негизги ана өзөктөрүн түшүндүрө турган көрсөтүүлөр. Калган маселелердин баары тең жанагыл кошумча ийкемдүү расписаниялардын негизинде ар бир предметтик мугалим өзлөрүнүн группалары менен талкуулап, сүйлөшүп чечишет да. Бул маселелердин баардыгы тең өзүнүн механизмдери бар. Аны жергиликтүү шартка ылайыктап, ошол окуучунун мүмкүнчүлүгүнө, ошол окуучунун социалдык абалына, билим деңгээлине жараша ишке ашырган маселе. Тазгул. Кийинки суроо бар. Жогоруда айткандай эле тейлөө кызматкерлеринен келген экен. Бизди азыркы учурда өргөгө чыгарып жатышат. Биз кредиттерибизди кантип төлөйбүз, айлыгыбыз дагы аз. Мектепте иштегенде берип атат да, мектеп жанагы. Кенже кызматкерлер.
эми жана кредит маселелеринин баардыгы тең республикалык штабтан, областтык штабтардан айтылды. Бул маселелерге дагы ошол кредит төлөтө турган уюмдар, банктар түшүнчүлүк менен мамиле жасагандар бар экен. Эң башкысы бүгүнкү күндө ушул могул илдеттен элди аман эсен алып чыгуу багытында болгон аракеттердин баардыгын тең жасап, бири-бирибизге кайрымдуу болуп, жардамдашып, жанагындай көп күчтөрдү келтирбей, элди баягы аярлуу катмарларына жардам кылып, ушул маселелерди чогуу чечсек, мен ойлойм, баардык элибиз ушул көйгөйдөн чыгат болуш керек да. Анан биздин бүгүнкү мейманыбыздын ушул сөздөрүнө кошумча иретинде, урматтуу телеөрчүлөр, бир нерсени айта кетейин. Мына буга чейинки биздин көрсөттөрдө биздин эфирде ушул банк кызматкерлери болушкан. Анан жана сиз берип аткан суроонун тегерегинде дагы маселе көтөрүлгөн. Ошондо банк кызматкерлери тарабынан эгерде сиз ошо бюджеттик мекемеде иштесеңиз, анан аргасыздан баягы акы төлөнбөгөн өргө чыгып кетсеңиз, ошондо тастыктаган документтер болсо сиздин насыя мөөнөтүңүздү жылдырууга мүмкүнчүлүктөр бар экендиги билдирилген. Мына ушуну кошумча маалымат иретинде айта кетейин. Жазгүл, WhatsApp'та дагы суроо бар. Суроо бар. Азыр баарыбыз эле каржылык жактан кыйналып жатабыз. Биз окуучу деген тарифке кошуп көрсөк, бир жума эле бекер болот экен. Анан каржы жактан абдан эле кыйналып жатабыз дейт. Эми урматтуу ата-эне, ушул 5 кол тең эмес дегенде чындыгында кыйналган учурлар дагы болуп атат. Анын баарын сезип атабыз. Бирок эми балдарыбыз үчүн баардыгына кыйынчылыктарга чыдап чогуу жеңишибиз керек. Биз ошол мобилдик топторго, андан сырткары ушул жанагы социалдык тармактардагы биздин байланыш түйүндөрүнө дагы маселелер коюлуп атат. Ушул балдарга бекер кылып туруп жардам берип, ушул кызматтардын баарын тең бекер кылып берсеңер деген маселелер болуп атат. Эми баягы дароо эле 1 айга 2 айга бекер кылбастан булар дагы улам бир жумадан узартып отуруп көмөктөшөт деген терең үмүтүбүз бар. Касымбек Диязович, эми баягы жакшы сөз бар эмеспи? Көрө көсөм болот деп. Албетте мына бүгүн биздин республика боюнча башталган билим берүү тармагындагы жаңылык бул жаңы эле башталды. Мен ойлойм, бара-бара ушунун көзүбүз ачылып дагы толуктоолор болуп, анан бир жакшы нерсеге жетишебиз деген үмүт бар. Бул эми албетте бир эле күндө же бир эле айда боло турган нерсе эмес. Бул бага бир убакыт талап кылынат да. Анан эми Касымбек Диязович, тилекке каршы убакыт деген учкан куш. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгып калды окшойт. Анан биз дагы эле өзүбүздүн салтыбызды бузбастан сизге эркин микрофон сунабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ата-энелер, мугалимдер, окуучулар, коомчулук, мен сиздерге ушул эфирден пайдаланып кайрылып кетерим. Мына бүгүнкү абдан оор сыноодо туруп атабыз. Ушул сыноодо бири-бирибизди түшүнүүчүлүк менен, ынтымак менен, биримдик менен мамиле кылып иштесек, ошого карата баягы жетекчиликтин, областтык, республикалык штабтын чечимдерин аткарып, үйдө болуп, ошо дистанттык окуудагы ошол чечимдерди аткаруунун негизинде үйдө бололу деген шартты аткаралы деген маселе болуп атат. Балдарыбызга ошол оор жүк салбайлы деп ушунун баардыгына тең мынакей билим берүү министрлиги барып атат. Ошон үчүн убактылуу кыйынчылыкка чогуу чыдап, аракет кылып, ушу балдарыбызды коопсуз абалдан чыгарып алалы. Балдардын ден соолугу бул улуттун ден соолугу деп ойлойм. Биздин улутубуздун келечеги ден соолугу чың, билимдүү, ар тараптан өнүккөн ушундай балдардын колунда. Ошондуктан ушул балдарды жакшы тарбиялап, болгон шартыбызды түзүп, билимибизди берип, келечекке карай бир жол ачып берели деген терең үмүттөбүз. Бул иште баарыбыз тең биргелешип аракеттенебиз деген бекем ишенимим бар. Мына бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул мамлекеттик деңгээлдеги дагы, мамлекет тарабынан чечүү маселелер да көтөрүлдү. Мына жана бизге WhatsApp аркылуу берилген суроолордо ушул маселелер сөз көтөрүлдү. Анан ушул учурдан пайдаланып айта кетчү нерсе, мына биздин ушул актуалдуу маек көрсөтүүбүз YouTube баракчаларына жүктөлөт, андан тышкары Facebook баракчаларына жүктөлөт. Ошондуктан балким ушул биздин көрсөтүүнү тиешелүү министрликтер, анын ичинде жанагы албетте биринчи кезекте билим берүү жана илим министрлиги, ошол жана телекомдун борбордогу башкы офисиндегилер жана башка тиешелүү кызматтардын жетекчилери көрүп кала турган болсо, мына биздин теңир тоолук көрөрмандар көтөргөн ушу көйгөйлөрдү да көңүл жазымда калтырбайт деген терең ишеним бар. Анан ошондой эле мына биздин Нарын облустук медиа борбору дагы ушул бүгүн башталган аралыктан окутуу ыкмасын колдоо иретинде биздин телекөрүүчүлөр эртеңден баштап таңкы саат 8-де
атайын мектеп окуучулар үчүн сабагын баштатабыз. Себеби ар бир ишке киришерде же бир билим аларга киришерде сөзсүз түрдө гимнастика, дене тарбиясы эч качан ашыктык кылбайт болуш керек. Ошондуктан эртеңден баштап нарын телекөрсөтүүлөрүнөн таңкы саат 8-де биздин ушул 10 мүнөттүк гимнастика көрсөтүүсүнө көрүп, ошондо салам көнүгүүлөрдү аткарсаңыздар, менин оюмча бул өзүңүзгө гана пайда артмакчы. Ал эми биздин студиянын бүгүнкү мейманына мен терең ыраазычылык билдирем. 4-чейрек чейрек башталыптыр. Чейреңиздер натыйжалуу улансын дагы. Ушул окуу жылын бир ийгиликтер менен аяктайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Сиздердин кызматыңыздарда мен Бөлөкбай Шерембеков жана кесиптешим Жазгүл Усубалиева болдук. Саламатта калыңыздар.